4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоодо добуш бере тургандардын саны 3,5 миллионго чукулдады. Борбордук шайлоо комиссиясы берген маалымат боюнча бул 5 жыл мурда өткөрүлгөн саясий өнөктүктөгү алынган көрсөткүч боюнча 25%дан ашты. Тагыраак айтканда бул жолку парламенттик шайлоодо добуш бере тургандардын саны 700 миңге көп дегенди билдирет. Эң башкысы бул жолу мындай шайлоо дарегин алмаштырып форма 2 арызын тапшыргандардын саны көп экени байкалууда. Акыркы алынган маалыматтар боюнча эле мындай арыз тапшыргандардын саны 260 миңден ашкан. Алтынай Исаева форма 2 арызы аркылуу шайлоо дарегин өзгөртө албай жүргөндөрдүн катарында. Ал Бишкек шаарынын тургуну катары өзү жашаган дарек боюнча 12-13 шайлоо тилкесиндеги негизги тизмеге киргизилиши керек болчу. Бирок документине байланыштуу маселе чыгып, айласы кетип, форма 2 арызын тапшырууну туура көргөн. Шайлоого катышуу үчүн ГРСК барып, ЦОН аркылуу, ЦОН кайсы ошо участокко тиркесе, ошол жака барып, участокко барып, ошол жерден шайлоого катыша аласыңар деп кетиришти. Биз деген жашаган жерибиз боюнча адрес менен кайрылып атабыз, анан ушундай жооп менен бизди кетирген. Бул түзмө-түз биз деле ойлойбуз, эми конституциялык укугубузду мындай чектөө деп. Алтынай Исаеванын арыздануусу боюнча түшүндүрмө алуу үчүн Бишкек шаарындагы номер 12-13 шайлоо участкасына бардык. Комиссиянын төрайымы Гүлнара Юсупова 1,5 жума мурда эле форма 2 арызын кабыл алууну токтотушканын билдирди. Бүгүнкү күнү алардын тизмесинде добуш берүүнү каалагандардын саны 2391 түзгөн. Ал эми ар бир участкада шайлоочулардын саны 2,5 миңден ашпашы керек деген талапты эске алганда, дагы 109 жаран дагы ушул участок боюнча добуш бере алат. Алардын орду бөлүштүрүлүп калган дейт төрайымы. Мы сейчас только регистрируем наблюдателей. Биз азыр байкоочуларды гана каттап жатабыз. Азыр биздин шайлоо тилкебизде добуш бере тургандардын саны 2391ге жетти. Негизи 2500ге жетиши керек. 247 адам форма 2 арызын берип шайлоо дарегин өзгөрттү. Ошондо 50дей эле орун калып атат. Ага комиссия мүчөлөрү, милиция кызматкерлери кирет. Азыр бизде орун калбай калды. Ошондуктан башкалар келсе кабыл ала албайбыз. Аларды каяка батырам? Форма 2 арызына байланыштуу маселелер мындан да толтура. Өткөн жумада Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте Бишкек шаарындагы жана Чүй областындагы 15 шайлоо тилкесин кыдырып чыгып, бир топ одоно мыйзам бузууларды таап чыккан. Мисалы, номер 10-48 добуш берүү тилкесинде бир күндүн ичинде эле форма 2 арызын тапшыргандардын саны 251ге жетип, иштөө убактысы кечки саат 6да бүтүшү керек болсо, 8ге чейин созулган. Бирок шайлоо комиссиясынын төрагасы алардын дарегине айтылган дооматтарды четке 250 человек это действительно физически невозможно принять. Чындыгында эле 290 адамды бир күндө кабыл алуу физикалык жактан мүмкүн эмес. Бул жолу адам фактору болуп калды. Ошол күнү 2 комиссия мүчөсү гана иштеп жаткан. Алар бир эле адамды 2 жолу киргизип алышкан. Текшере келгенде 180 жаран каттоого алынган. Борбордук шайлоо комиссиясы тизменин бекитиле элек вариантын алып, ошондой жыйынтыкка келишкен. Мындай жапырт арыз жазган учур болгон эмес. Ал эми кечки 6-дан кийин кабыл алып жатышты деген арыздануулар боюнча айта кетсем. Ошондо документти кабыл алуу боюнча провайдер жакшы иштебей, сайт ачылбай жатты. Мындан улам келгендер күтүп калды. Аларды кеткиле деп айта алган жокпуз. Ошондуктан аларды кечке чейин кабыл алууга туура келди. Ордо калаадагы номер 47 мектептин имаратында жайгашкан 10-47 добуш берүү тилкесиндеги шайлоо процесстерин текшерүү учурунда да форма 2 арызына байланыштуу маселе жаралган. Анда журналисттер жөн гана шаар тургуну катары келип, кошумча тизмеге кирүүнү каалашкан. Бирок аталган комиссиянын мүчөсү орун жоктугун айтып, форма 2 арызын кабыл алуудан баш тартып койгон. Кийин БШК өкүлү менен келгенде, артка кайтарган участкада орун жетиштүү экени аныкталып, ал эми эмне үчүн биринчи жолу келгенде арызды кабыл алган жоксуңар деген суроого так жооп бере алышкан эмес. Только одна была Гульнур Садырбековна, которая... Ал күнү жалгыз иштеп жаткан оператор форма 2 арызын кабыл алуудан баш тартыптыр, бирок себебин билбейт экенмин. Бул окуя боюнча аймактык шайлоо участкасына түшүнүк кат жазып, туура эмес эсептеп алганын айткан экен. Ал 2187 кишинин үстүнө 328 адам кошулганда 2515 болуп кетет деп ойлогон. Андай учурда чектен ашып кетмек. Ошентип 3 адамдын арызын кабыл албай койгон. Эми аймактык шайлоо участкасы тарабынан чечим кабыл алынат, бирок мындай окуя менин башымдан биринчи жолу өтүп жатат. Мурда шайлоо даректерин алмаштыргандар мынчалык көп болчу эмес. Бүгүнкү күнү Бишкек боюнча жалпысынан 233 шайлоо участкасы бар. Быйыл кошумча тилкелер киргизилбегендиктен алардын баары форма 2 арызын кабыл алышы керек. Бирок көпчүлүгү толуп калдык деген шылтоо менен добуш берүүнү каалагандарды тизмеге кошпой жаткандыктан шайлоо комиссияларынын ишине арыздангандар көбөйүүдө. Алардын ишинен 5-6 шайлоо тилкесинде мыйзам бузуу фактылары катталган. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун айтымында бул боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат.
жатат. Если сказать по-честному, то Эгерде чынын айтсам, Бишкек шаары боюнча эле форма 2 арызын тапшыруу боюнча 3-4 партиянын өкүлдөрү активдүү иштеп жатканы байкалат. Мындай көрүнүштөр мурдагы шайлоолордо да болгон. Быйыл дагы ошондой учурлар катталууда. Бул жакта партиянын өзү болбосо да кандидаттар жөнүндө сөз болуп жатат. Анткени партиянын ичинде жумшак рейтинг бар. Аларга бекитилген участокто көп добуш топтоого аракеттенишүүдө. Ошондуктан жакын досторун, туугандарын алып келишкенин көп эле көрүп жүрөбүз. Муну менен талапкерлер форма 2 арызынын маңызын өзгөртүп салышты. Тилекке каршы участкалык комиссиянын өкүлдөрү да кириптер болушууда. Эгерде комиссия мүчөлөрүнүн мыйзам бузгандыгы тастыкталса, анда ал адам ишинен гана кол жуубастан кылмыш жоопкерчилигине тартылышы да мүмкүн. Азыр Бишкек шаарында участкалардын 15% эбак толуп добуш берүүчүлөрдү каттабай калган. Бүгүнкүгө карата мындай арыздардын саны 150 миңге жеткен. Эгерде 2017 жылы болгон президенттик шайлоодо форма 2 арызын жазгандар 100 миңге чукулдаса, алардын 65 миңи гана шайлоого катышкан. Бул жолу алардын саны 130 миңге жакындашы мүмкүн экен. Жарандардын шайлоо дарегин алмаштыруу ыкмасы аркылуу добуш топтоо өнөкөтү бул шайлоодо ачык эле көрүнүп жатат дешет айрым эксперттер. Ошондуктан бул маселеге башкы прокуратура көңүл бурушу керек деген талаптар коюлууда. Башкы прокуратурадан суранат элем. Борбордук шайлоо комиссиясы менен чогуу азыр ар бир ошол шайлоо участкаларындагы форма 2 менен жылышкан шайлоочулардын тизмесин караш изилдешибиз керек. Канчалык деңгээлде ошонун баары мыйзамдуу болгон, канчалык деңгээлде ошол уюштурулуп келген топ шайлоочулардын аркасында саясий партиялар же болбосо кайсы бир административдик ресурстун турбашы. Анткени көпчүлүк айтып атат, жумуш ордуларынан коркутуп эле барып катталбасаң жумуштан чыгарабыз, айлыгыңды албайсың, жөлөк пул албайсың дагы жана башка деген ар кандай коркутуулар болуп атат депчи. Шайлоочулардын алдын ала тизмеси 19 сентябрга чейин даяр болот. Демек 5 күн ичинде шайлоого бара турган ар бир жаран өзүн тизмеден тактап алганы туура. Ага чейин участкалык шайлоо комиссияларына арыз менен кайрылып, толуу электерин табышы керек. Нурзада Сыдыкбекова, Турган Ниязов, НТС.